Assalamu alaikum. Арбаңыздар, амансыздарбы, тынчсыздарбы? Бияқта эжекелер отырат, ағайларым отырат, бир туғандарым отырат, ақсақалдар, жаш балдар, балдарым, қыздарым, досторум. Көрішкен оңай қуаныштамын. Қырғызда бір сөз бар, жақсы ниет жарым ырыс деген. Капыр ағай менен 2015-2016 танышты окшойт. Ошондон бери бир тилек бар эле, айылга алып келсек деген. Бирок ар нерсенин өзүнүн сааты бар экен, убактысы бар экен. Алланын буйруган тагдыры бар, андан 1 минут эрте эчтеке болбойт, 1 минут кеч дагы болбойт экен да. Ошол саат бүгүн чыгып олтурат. Анан агайларым тосуп алды. Мына четтен Нурали агай турат, Ысантай агай турат, Матис агай, Нургазы агай турат, Кайрат агай турат, Төлөгөн агай, Шарапат эжеке, Шыгылып эжеке агайларыбыз баары тосуп алды. Бир мезгилде агайларды көчөдөн көргөндө мындай сүрдөйт элек, баш кийимди ала коет элек. Көзүнө назарын илинип алсак дейт элек, анча-мынча жылы сөздөрүн угуп калсак ушундай көтөрүлөт элек, көкөлөйт элек, уруштун угуп калганда ыза болот элек, каптап намыстанат элек. Ошол агаларыбыздын бүгүн аталардай болуп тосуп алганы аябай мындай көңүлүмө көтөрдү. Балким атам тирүү болгондо мынчалык толкунданбасам керек эле, агайларым деле ата сыяктуу болуп калат экен. Азыр жашы келип баралына толуп турган учуру ушу тосуп алганда чоң рахмат, улук башын кечик кылып. Бул жакта дагы мурдагы завуштар, директорлор, бизди сүрдөткөн, бизди тарбиялаган эжеке агайларыбыз отурат. Ошо улук башыңыздарды кичи кылып тосуп алганыңыздарга чоң рахмат. Кудай колдосун, жүзүңүздөр жарык кылсын, бар болуңуздар. Анан эми жөн эле мындай сыйлар болуп калбайт экен. Карасаңыздар, жакшылык жөн эле болуп калбайт. Кээде биз жөн эле барып тамак жеп келебиз бир жерге. Жөн эле тамак пишип калгандай боло берет, бирок апалардын орду чоң, жеңелердин орду чоң. Билем, кээде бир жакшылык жамандыкта биз дасторкон жасаганда бүт кошуна колуңдун келиндери келет, жеңелерим келет. Мына Шөркан жеңем отурат бул жерде мен байкагандан, Максат жеңем, келиндерибиз келет. Ошентип отуруп иш чара болот. Анан тамактын даамын татып коюп кете бересиң, бирок аркасында канча чоң ойнот бар. Бул иш чарада жөн болгон жок. Биринчиден агайдын графиги аябай тыгыз. Капыр агайдын графиги аябай тыгыз. Бирок биринчи майга барып бериңиз десем, азыр суукта чыкпай аттым эле, бирок айтып калдым барып берейин деп, атайын ушул айылды тандап келди. Агай сизге чоң рахмат. Анан эки себеп деп коет. Тагдырды караңыздар, агай экөөбүз Москвага барып калдык. Москвада бир чоң жыйын болду агай, бир 2000 адам катышты. Кыргыздын туусун баардыгы кармап алган, жанында Айтматовдун китептери, ушундай кол чаап тосуп алды агай, Анан 2 сааттан сүйлөдүк, же тойбойт, алыста жүргөндө мекенди сагынат экен, рух ачка болуп калат экен. Агай деген фильм жаңыдан чыккан кез болчу. Ошентип отуруп абдан сонун семинар видеосу дагы бар, анан каласаңар таркатып деле койсок болот. Анан ошол мезгилде кечинде классташтарым чайга чакырган. Агай мен менен кошо кирип дамын ооз тийип отуруп, ошол жерде Ашырали досум айтып калды, агайды айылга бир чакыралы деп. Ушул досумдун бир сыпаты бар, эми көп эле мени мактай бербей да урушуп атат. Бирок эми айтып коеюн, бир сөз берсе аткарган сыпаты бар. Бул жигиттиктин өтө чоң белгиси. Ашырали бир чыгып койчу, өзүңүз жүзүңүзгө ашырбай. Келим. Анан адамды мактаса болбойт дейт. Бетинде мактасаң дейт, аны мойну сындырган менен барабар дейт. Анан агайга айттым, бул бала дедим ушундай чаар баш бала болчу дедим. Чизаки деп коет бизде дедим. Айтса сөз аткарат. Көчөдө да жөн жүрбөйт эле, мындай мушташып кетчү эле, спорттон да далда болчу, математикада мыкты билет эле. Бул айтты, аткарат деп жүрсөм эле бир күнү телефон чалып калды, баягы сөздү өтөсүнө чыгайын, Москвага баратам, ошого чейин чакырып коелу деп. Анан ага 21-нде чакырдык, агайдын ал жакта жолугушусу бар экен. Мына бир жумага жылдырдык, мына бүгүн келип олтурабыз. Бир аз кеч келсек кечирим сурайбыз, жол деген жол экен. Эң башкысы аман эсен жетип келдик, ошого Кудайга шүгүр дейли. Анан көпчүлүгү менден семинар күтүп атса керек. Сени тарбиялап өстүргөн агайлардын алдыга аяктагы семинар. Адеп деген бар, уят деген бар, намыс деген бар. Мага ушул айткан, агайлар айткан сөздү эле элге айтып, ошол менен семинарлар. Эжекелер айткан сөздөрдү айтып эле, ошол менен семинарлар. Бирок бир 2-3 гана нерсени айтып коеюн деп чечтим агай. Агайларым эстеп атам, ким өткөндү унутпаса, келечек аны дагы сыйлайт экен. Келечек аны унутпайт экен. Ушул жерде улуу тоолор бар эле, ким деген? Эсиңиздерде бар да, Момунтай агай бар эле, Турдубай агай бар болчу, Сооронбай агай бар болчу, Сатар агай бар болчу. Мына Мойдун агайыбыз жүрөт, өмүр узун болсун. Эжекелерибиз, мына Турдукун эжеке отурат, эжекелерибиз отурат. Ушундай бир сонун агайларыбыз бар эле. Анан ошолордун анча-мынча бир окуяларын эстеп кетким келип атат. Агай, ушундай окуяларды сиз аябай жакшы көрөсүз го. Сооронбай деген агайыбыз бар эле. Ушул киши адамдын көңүлүн аябай сыйлайт болчу.
Түкүнчү баланча деп айтчу эмес эле. Ажаркыны Төлөнбай акемдин кызы деп айтат эле. Мени Кадырбек акемдин баласы деп коет эле. Болбосо менин атам анын окуучусу. Анан сиз деп сүйлөйт эле. Бирок бир нерсени кыл же кылба десе адамга аял оор тиет экен. Ишенбесеңиздер, өзүңүздөр деле бирөө жарым анткен, мынткен, антпеген, мынтпеген деген сөз аябай оор тиет. Адамдын напсиси өкүмдү көтөрө албайт экен. Бирок ошол киши тарбиялаганда башка тарбиялайт эле да. Мына жерден агай канал өтөт. Каракылжа дарыясынан Тон түбү менен канал деп коебуз эми, чоң арык. Ошол менен арык өтөт, а биз болсо жайдын күнү көл деп чым менен тосуп алып чөт элек. Эми бала деген баланын иши чала түшкөндөн кийин ичинде эмне кылып атат Алла Таала билет. Ага өзүбүз билебиз бала болгондон кийин, башка эч ким билбейт. Бирок агай сабакка киргенде 4-же 5-чи класс болсо керек бир нерсени айткан. Балдарым, силер мындай көлгө таза түшкүлө, болбосо өзүңөрдүн туура эмес ишиңердин акыбетін өзүңөр көрүп каласыңар. Кандайча десе, көлгө түшүп атасыңар, ичинде таза түшкүлө, бул жака түкүрбөгүлө, какырбагыла, башка иштерди кылбагыла. Эгер антип турган болсоңор, бул канал кайра эле барып Каракылжа суусуна кошулат дейт эле. Каракылжа барып Тарга кошулуп Кара дарыя болот дейт эле. Кара дарыя андан ары кетип Сыр дарыяга кошулат, Сыр дарыя барып Арал деңизине кошулат. Ошол жактан Арал аш тузу деген туз чыгат. Ошол тузду кайра келебиз, тамакка кошобуз. Мени түкүрсөңөр, мени чыгарсаңар, ошону кайра өзүңөр жейсиңер деп айтат эле. Ушул сөздү угуп, ушунчалык тазалыкты кармап калганбыз. Мына бир ооз сөз, кандай таалим, тарбия, кандай өткүр сөз да. Агайдын ушул нерсесине мен абдан баа бергенмин. Анан дагы бир нерсеси бар эле агайдын. Ушундай бир сонун сөздөр бар болчу да, мен азыр көп нерсесин эстей албай атам. Кыздарга айтат эле, улут азайып кетпеш керек. Төлөнбай акемдин кызы сен 10 төрөшүң керек. Баланча акемдин кызы сен 7 төрөшүң керек, 8 төрөшүң керек. Ушундай бир идеяларды дайым айтып турат болчу да, агайдын өтө бир жакшы сыпаттары ушундай болчу. Анан Сатар деген агай бар болчу, ал киши айтат эле, бир колум такта, бир колум пакта дейт эле. Түшүндүргөндө мээден сигнал кетет деп айтат эле. Мээ ашказанга тамак баратат деп ферменттер аркылуу телеграмма жиберет деп, мындай түшүнүктүү кылып сүйлөйт болчу да. Ошондой сыпаттары бар эле. Бул жакта мына агайларым олтурат. Ысантай агай, Нурали агай. Нурали агай бир жолу бир мас кармап алганын көчөдө көргөм. Мындай айыбызда бир балбан киши бар. Мас деген мас да. Ошончо элдин көзүнчө бирдемелерди айтып, же кой бербейт. Агай теңелген да жок, ошол эле мезгилде ордуна да коюп койду. Кантип дебейсизби? Баленча аке, жүрүңүз, кашат көтүп экөөбүз күрөшөлү деди. Мушташып кеткен жок, урушкан жок, көңүлүнө тийген жок. Жүрүң мына ушунча эле карап турат, экөөбүз бир күрөшөлү, кимибиз жыгар экебиз. Ошентип отуруп, аны да муютту, аны да ордуна келтирип койду. Ошол тарбияларды көрүп чоңойгон мынагай. Ошон үчүн бул жерде Кайрат агай отурат. Кайрат агай Мичуринскийден окуган. Биздин айылдан Россияда барып окуган бирөө бар деп ошого сыймыктанат эле. Ушул агайыбыз, Кайрат агайыбыз. Нургазы агай болсо завучта болгон, математикадан абдан мыкты билет эле. Агайдын атасы Эркинбай агай менин биринчи мугалимим. Атамгасын үйрөткөн, математиканы үйрөткөн, ушундай катал дагы болчу, ушундай калыс дагы болчу. Ошол агайдын колунан өтүп калганына мен аябай сыймыктанам. Анан Матис агай менин класс жетекчим болгон, Шарапат эже класс жетекчим болгон. Анан эжеке бир себептер менен 1-2 жылга отпускага кеткенде агай класс жетекчибиз болгон. Бир көңүлдү эч качан ооруткан эмес, эч качан урушкан эмес. Ушундай бир өрнөктүү агай эжекелерим отурат. Төлөгөн агай, Токтогулдун Нурун аткарган эсиңиздерде бар, ошондогу ыр-саптарын азыркыга чейин семинарда колдонот. Чекеден айтып берем. Аргымакты жаман деп бууданды кайдан табасың? Агайымды жаман деп тууганды кайдан табасың? Аксаманды жаман деп чөптү кайдан табасың? Аз дүйнөнү жаман деп көптү кайдан табасың? Акындарды жаман деп кепти кайдан табасың? Ушуну Турат агай раматылык менен Төлөгөн агай өкмөмө үйрөткөн болчу. Ошентип агай бала кез деген нерсе бул пайдалуу өтө бекем болот экен. Ташка тамгы баскандай деп бекер айтпайт экен. Ушул менин айылым агай, ушул жердин суусун ичип, ушул жердин абасынан кере дем алып чоңойдук эле. Атамдын сөгү да буякта жатат, чоң атамдын, жет атамдын. Эми анча-мынча бир-эки нерселерди айтып кетейин. Кече бир кореец тренерим бар фитнестен. Корейстер өз башка улуттарды көбүрөөк угуш керек экен. Эмнеге алар өнүктү? Угуп отурсам, бир-эки нерсени айтып берди да. Уулумду үйлөндүрүп атам кыргыз кызга дейт. Чоңураак үй издеп атам сатып алганга дейт. Карасаңыздар, чоң үйдү биз эмнеге ойлонобуз? Кенен чонон жашайлы деп. Жок, ал мындай экен максат. Ушул уулум мыкты чыгып атат, ушул келиним да мыкты чыгат деп үмүт кылам. Экөө менен укум тукумду ынтымак сактасын деп. Чоң үйдү эмнеге сатып берип атам дейт. Анткени конокко чакырып турсун, чай берип турсун деп ошондой ниет менен сатып берип атам дейт. Ал элек келинин баласына кошуп, туугандарына кошуп тоого чыгарып ийиптир. Таанышсын,
эмитен көзүнө көзү чагылышып, дилдери бири-бирине өтсүн, сиңишсин деп. Ынтымакты бирөө жарым куруш керек, ынтымак өзүнөн өзү келбейт. Булар чайга чакырып турат. Анан кезек менен бирин-бири сыйлап урматтайт. Ошого мен чоң үй издеп атам. 108 метр квадрат экен, аны алган жокмун. 140 метр квадраттан төмөн албайм дейт. Экинчиден, көп балалуу болушун каалайм дейт. 2 балалуу болгондон кийин батпай калбасын, бир 5-6 балалуу болсо ошол квартира жакшы болот эле. Улам эле үйдү жаңылай бербейт. Карасаңыздар ниетти. Корейлер эмнеге кыйын десе, планды алдын ала түзөт экен. Тилектерди чоң-чоң алдын ала кылат экен. Ынтымактын камын алдын ала көрөт экен. Баштар, жүрөктөр биригип ынтымак эле болсо, Кудай Таала бере берет экен. Экинчи бир сөзүн айтты. Адам жашайт деди. Кандай төрөлгөнүң маанилүү эмес деди. Ал өттү кетти. Кандай өлүшүң маанилүү деди. Эң маанилүүгүн ошол деди. Карлыгың кандай болот? Кыргызда да бир дуа бар. Өмүрүмдүн эң жакшы бөлүгүн мындан кийин кыл деген. Кимдин баласы жакшы чыкса, ошонун карлыгы жакшы болот экен. Ушул сөздү айтты. Ал үчүн эмне кылыш керек деди? Баланы тарбиялаш керек деди. Тарбиянын дагы түрлөрү бар. Чын ашказанга качан оор келет? Качан тамакты толук жебесең ошондо оор келет, же аш жесең келет. Же туура эмес тамак жесең келет. Адам тарбиясы деле ошондой экен. Кээде аш эркелетип атасың, бул дагы зыян. Оозунан чыккандын баарын аткара берсең, бала эмес эле бале болуп калат экен. Бул бир. Кээде тарбия бербей коюп атасың, бул дагы зыян. Кээде тарбия берет, агай, туура эмес тарбия берип атат. Аялдарга эркектин тарбиясын берип коюп атат, эркектерге аялдын тарбиясын берип коюп атат. Бул өтө маанилүү нерсе. Ошого кече агайлардан бирөө айтты, устаздардан. Баланы деди, турмушка эпчил кылып тарбиялаш керек дейт. Улууларга сыйчыл кылып тарбиялаш керек дейт. Эпчил дегени кандай дейт? Денесин эмгекке каныктыр дейт. Мен депутат болуп жүргөндө бир мыйзам долбоору келди. Балаңды иште деп айта албайт экенсиң ошол мыйзам долбоору боюнча. Бизди ушинтип бузуп атышат. Ал мыйзамды мен билем, кыргыздар даярдаган жок. Анча-мынча депутаттар менен сүйлөшөт, даярдап беришет, алар автор болушат, келип түртүшөт, каражаттарын төлөп беришет. А биз эмне? Добуш деп берип коебуз, эртең балаңа А деп айта албай каласың, Б деп бакыра албай каласың. Андай баланын баарынан жок деп кыргыз бекер айтпайт. Балаң бузулса бар го, ГКМ анча кыйнабайт сен, аны бандит анча кыйнабайт. Сени алкаш анча кыйнабайт, эгер балаң жаман чыгып калса. Кудай ошондон сактасын. Ага эмнеге менет кылып жүрөт? Балдарыбыз жакшы чыксын деген ниет тилек менен ушундай менет кылып жүрөт.